Күрүчтүн баткен өрөөнүндө эң өтүмдүү товарлардын бири экени талашсыз. Дандын бул түрү бүгүнкү күнүмдүк турмушта эң көп колдонуучу азыктардын бири. Саманын кыш мезгилинде малдарга тоют катары берсе болот. Саламатсыздарбы? Салам медиа каналынын катталуучулары, бүгүн сиздерге биз күрүч тууралуу 10 фактын айтып беребиз. Күрүч сууга түшкөндөн кийин 5-6 күндө өсүп чыгат. Негизинен бул өсүмдүк суулуу жана борпоң топурактуу жерлерди сүйүп, жакшы мол түшүм берет. Жерге себилгенден баштап бышканга чейин астында муздак суу туруусу зарыл. Муздак суу ысыктан жана күтүлбөгөн жаратылыш кубулуштарынан сактайт. Мындан 10 жыл мурда дыйкандар күрүч талааларын отоо жолу менен зыянкеч оттордон арылтса, бүгүнкү күнгө келип агро тармактын өнүгүүсү менен дарыларды себүү менен оттордон өсүүсүнө бөгөт коюшат. Бул дарылар төмөнкүчө Рейнбау, Гулливер жана башкалар. Түшүмдү жыйнап алгандан кийин шалынын орулган калдыктары суу астында калтырылып чиритилет. Бул чириндилер жер үчүн эң пайдалуу таза органикалык семирткич болуп эсептелинет. Ошону менен бирге малдын кыгын майдасы да жер семирткич катары колдонулат. Күрүчтүн тез бишип жетилиши үчүн дагы төмөнгүдөй дарылар колдонулат: азот, карбамид жана аммиак селитрасы. Күрүч эгилгенден кийин 85-90 күндө бышат. Бирок бул процесс дарынын көлөмүнө жана күндүн ысык же салкын экендигинен көз каранды. Баткен күрүчүнүн башка күрүчтөрдөн айырмасы суу көтөрүмдүүлүгү жогору болуп, бышырган кезде эзилип кетпейт. Эгер бышырган тамак көп болсо, кайра жылыткан кезде өз формасын жоготпойт. Түсү да башка күрүчтөрдөн айырмаланып, өзгөчө саргыч түс. Күрүчтү эки абалда сактоого болот. Кургатылган күрүчтү каптап же болбосо жыгач сандыктарда сактоого сунушталат. Эгер күрүч абалында сактагыңыз келсе, 4 айдан ашык кармабаңыз. Күрүч ачык же капта турган болсо, 4 айдан ашык сактасаңыз, курт жана мителер пайда болуп, пайдаланууга жараксыз абалга келет. Күрүчтү андан да көп сактагыңыз келсе, желим бөтөлкөдөн же айнектен жасалган идиштерден колдонуңуз. Эски күрүч менен жаңы күрүчтүн айырмасы өтө чоң. Эски күрүчтүн магызы көпкө чейин туруп, катуу болуп, тамак жасаган мезгилде эзилип да кетпейт. Соода тармагында жаңы күрүчтөн эски күрүчтүн баасы бир аз жогору турат. Эгер сиз күрүч алууну пландаштырып жатсаңыз, төмөндөгү кеңештер сизге жардамга келет. Күрүч алып жатканда кылдаттык менен караңыз. Күрүчтүн ортосунда сызыкча же башка айнек сыяктуу так болсо, бул күрүчтү албай койгонуңуз оң. Себеби бул күрүч күндүн ысыгына күйүп, жараксыз абалга келип калды дегенди түшүндүрөт. Жана ошондой эле арасында сынган майдалары жок экендигине көңүл буруңуз. Эгер болсо, тамак даярдап жаткан мезгилде эзилип, сиз жасап жатканда сиз ойлогондой болбой калышы толук ыктымал. Нурсултан Пайызов, Салам медиасы үчүн. Эгер видео сизге жаккан болсо, лайкты басып, кийинки чыгарылышыбызда эмне жөнүндө кеңеш угууну жазып кетиңиз. Сиздин пикир бизге өтө маанилүү.